Чолпон же сизге жаккан 3 витамин БАДы. Дары эмес да, Фаберликтин баттары бар. Ошо 3 баты сизге жаккан. Айтып бериңчи. Булар баттар Сизге жаккандары. жаккандары ошол Доброген, анан бети коллаген, энерджи коллаген, анан геполайт. Геполайт да аябай жакты. Кандай геполайттын өзгөчөлүгү эмнеде экен? Геполайттын өзгөчөлүгү мынтип тоюнуп бир азда биз көп жеп алабыз да, бир отуруштарга барганда апсыгып отурушта жей беребиз го. Ошондон кийин ошол эмени жаңы геполайтты жеп ичип алсаң, мындай эле эмеде сироп экен да, жел экен. Ошону Ичкенден кийин кандай өзгөрүү болду? Ушундай жеңил сезесиң да, ашказаның ушундай эле сыдырылып кеткендей болот да. Тамак сиңирүү процесси жакшы болот экен, анда? Болот экен, ооба. Ошондо жаш өткөндөргө биринчи геполайт сунуштайт экенсиз, экинчи доброген дедиңиз, токтоң. Доброген. Доброгенге кандай отзыв айтасыз? Эмнеге доброгенди ичиш керек катындар, эжелер, апалар? Себеби доброген бул бизге добавка экен да. Ол дары эмес, добавка экен. Биздин организмибиздеги суюктуктарды толуктайт экен. Ана тизелерибиз кырсылдагандарым калды да. Тизем вообще кырсылдабай калды. Намазымда дагы кыйналчу элем. Эңкейип араң турчумун да. Азыр оңой эле туруп кетем да, намаз окуп аткандачы. Билем, мага коллаген туура келди. Доброген аябай жакты да. Beauty коллагенди эмнеге ичтиңиз? Энерджи коллагендерди. Beauty коллаген, энерджи коллагендерди ошол энергиям күчөсүн деп ичти. Ошондо баягы жаш өткөндөрдүн энергиясы азыраак болуп калат да. Бул кошумча сизге энергия берип атат да, же бербедиби? Берди, берген үчүн оңой туруп, ишимди арыбайм да. Мурда эшикте шыпыралчу эмесмин. Эшик шыпырсам 2-3 жерде дем алып, белимди укалап, анан кийин шыпырасың. Ишиңиз кылаттыз. Өзгөрүү бар. Азыр өзгөрүү бар. Отура берсем дагы белим талып калат эди да. Ошо белим талган дагы калды. Билем, Фаберликтин ушу баттары мага аябай жакты да. Туура келди. Тем более халялдин. Халал сертификаты бар экен, ооба. Ойлонбостон ушул видеонун астыга комментарий жазыңыздар, сиздерге дагы алып беребиз.